Москва шаарындагы мекеништер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Москвада кароосуз калган кыргызстандык 3 бала мекенине кайтарылды. Орусиянын борбору Москвадан ата-энесинин камкордугусуз калган 3 наристе Кыргызстанга кайтарылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, балдарды алып келүүнү аталган министрлик, Саламаттык сактоо министрлиги, Россиядагы элчилиги менен биргеликте ишке ашырган. Эми балдардын үй бүлөсүн таап, алардын абалына баа берилмекчи. Бул процесс социалдык, медициналык, психологиялык жана укуктук колдоону камтыйт деп белгиленген маалыматта. 2011 жылдан бери кароосуз калган 178 бала мекенине кайтарылгандыгы маалыматта кошумчаланган. Трамп Орусия менен Украинанын ортосунда кимге жакын экендигин айтты. Вашингтондогу АКШ менен Украина президенттеринин жолугушуусунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Дональд Трамп Орусия менен Украинанын кайсынысына жакын экендигин билдирди. Журналисттердин бири Польшанын айрым тургундары Трамп Орусиянын лидери Владимир Путинге жан тартып жаткандыгын билдиргенин айткан. Ал бул кептер канчалык деңгээлде чындыкка дал келе тургандыгына кызыкты. Эгерде мен экөөнө тең жакын болбогондо бул сүйлөшүүлөр болмок эмес. Тынчтык келишимине келүү боюнча кызматташуу да болмок эмес. Азыр мен журналисттерге Путин жөнүндө жаман сөз айтып, анан ага чалып, кандайсың? Тынчтык келишими кандай жүрүп жатат деп байланышканым туура эмес. Мындай болбойт. Мен АКШга жакынмын. Биз тынчтыкты каалайбыз. Дүйнө өлкөлөрүнө жакынмын. Мен тынчтык келишими эртерээк ишке ашсын деген гана оюм бар. Зеленский азыр Путинди жек көргөнүн айтып жатат. Ал эми Орусияда Зеленскийди жактырып жаткан жери жок. Мен Европага да жакынмын. Менин катаал болушумду каалайсыңарбы? Мен аны да жасай алам. Эч бир учурда болуп көрбөгөндөй катаалдыкты көрсөтө алам. Бирок мындай учурда Орусия менен Украина тынчтык келишимине келе албай калат деп жыйынтыктаган Трамп өз сөзүн. Беле кетсек, буга чейин АКШ менен Украина президенттеринин Вашингтондогу жолугушуусу ийгиликсиз аяктаганы айтылган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Белгилүү актриса, режиссер Рыс Жомартова 60 жаш курагында дүйнө салды. Маалыматка ылайык, актриса акыркы күндөрү ооруп, Москвада дарыланып жүргөн. Белгилей кетсек, Рыс Жомартова шаардык келин Шарапат, айылдык келин Аленка, сүйүнчү чоң апам Эгиз Төрөйт жана башка тасмаларга режиссерлук кылган. Биздин YouTube эмгек жамааты актрисанын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Трамп Украинага курал-жарак жеткирүүнү токтотуу мүмкүнчүлүгүн издөөгө буйрук берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Владимир Зеленский менен болгон пикир келишпестиктен кийин улуттук коопсуздук аппаратынын кызматкерлерине Вашингтон Украинага курал-жарак берүүнү убактылуу же толугу менен токтотуу алар албасын текшерүүнү буйруду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Буга чейин Вашингтон Пост гезити Трамптын администрациясы Ак үйдө Владимир Зеленский менен чатакташкандан кийин Украинага учурдагы бардык аскердик жардамды токтотууну карап жатканын жазган. Трамптын кеңешчиси америкалык лидер Зеленскийдин мындан аркы аракеттерин күтүүнү пландаштырып жаткандыгын айткан. Беле кетсек, буга чейин АКШ менен Украина президенттеринин Вашингтондогу жолугушуусу ийгиликсиз аяктаганы айтылган. Андан соң Дональд Трамп менен Зеленский социалдык баракчаларына жолугушуу боюнча өз ойлорун калтырган.
Орусияда жаңы төрөлгөн ымыркайды өзүнө каттаткан кыргызстандыктар кармалганы кабарланды. Москва облусунда жасалма документтер менен ымыркайды сатып алууга шек саналган 4 киши кармалганын Орусиянын тергөө комитетинин регионалдык бөлүмү маалымдады. Тергөөнүн версиясы боюнча жыл башында жубайлар ымыркай сатып алууну чечип, сатуучуну издеп баштаган. Кийин алар төрөгөндөн кийин баласын берүүгө макул болгон аял менен таанышкан. Менчик медициналык борборду таап, ал жактагы дарыгер 150 000 рубльга төрөткө документтерди түгөйлөрдүн атына каттоого жардам берүүгө көнгөн. Наристени энеси 18 февралда жубайларга берген. Алар болсо картасына акча которгон деп билдирди мекеме. Осторожно, Москва телеграм-каналы баланы сатып алгандар Кыргызстандын жарандары, төрөгөн аял түркмөн жараны экенин жазды. Тергөө комитети ал Орусияда мыйзамсыз жүргөнүн кошумчалады. Видеодо аялдардын бири ымыркайдын энеси баладан баш тарткысы келгенин айтып берди. Күйөөсү алар наристе үчүн 10 000 рубль которушканын айтты. Булак Азаттык. Садыр Жапаров көп мандаттуу аймактык шайлоо системасына байланыштуу пикирин билдирди. Президент Садыр Жапаров парламент депутаттарын шайлоо жөнүндө коомдук талкууга чыккан жаңы мыйзам боюнча айтылып жаткан ар кандай пикирлерге байланыштуу комментарий берди. Мамлекет башы Кабар мамлекеттик агенттигине курган кезектеги маегинде сунуштаган долбоор кыргыз элине туура келерин белгиледи. Жапаров Кыргызстан буга чейин башкаруу системасынын бардык түрүн көрүп, көпчүлүгү тыштан таңууланганын айтты. Ушул долбоор кыргыз элине туура келген долбоор. Ушул система элдин колуна шайлоо укугун нактатуулук бере турган система болот. Эл өздөрү шайлаган талапкер үчүн нааразы болсо да өздөрүнүн мойнунда болот деген Жапаров. Мамлекет башчы ушул системаны 2020 жылы конституциялык реформага киргизсе болмоктугун, ал учурда тышкы күчтөрдүн таасиринде жүргөн саясатчылар көптүк кылып каршы чыгышканын айткан. Жапаров Кыргызстандын эли да саясатчылар да партиялык системага даяр эмес экенин, алдыңкы орундар сатылып, саясий бизнеске айланганын айтты. Азыр ушул саясий коррупцияны жок кылганы жатабыз. Балким 40-50 жылдан кийин биздин элибиз менен саясатчыларыбыз даяр болуп калса, андан кийин партиялык башкаруу системасына өтүшүбүз толук мүмкүн. Бирок азырынча депутаттар сунуштап жаткан система биздин өлкөнүн кызыкчылыгына туура келет. Парламент шайлоочулар алдында жооптуу болот деген ал. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору февралдын ортосунда коомдук талкууга коюлду. Сунушталган долбоорго ылайык Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча көп мандаттуу 30 аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Тиешелүү аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Талапкерлер бирдей добуш алган учурда документтердин толук топтомун эрте берген талапкер жеңди деп эсептелет. Документке ылайык аялдар үчүн 30 депутаттык мандат бөлүнөт. Аймактык шайлоо округунда катталган аял талапкерлердин ичинен шайлоочулардын эң көп добушун алганы шайланды деп таанылат. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Кийин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жаңы мыйзам боюнча айтылып жаткан пикирлерге байланыштуу комментарий берип, долбоор президент менен макулдашылганын айтып, кезексиз шайлоо өтпөй турганын белгилеген. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттен урулуу ыйгарым укуктары кыйла азайган. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында 120 депутат болгон. 2020 жылы 29 декабрда ишин баштаган 7-чакырылыш 90 депутаттан турат. Алардын 54-ü партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланып келди. 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн округдардан шайланган. Булак Азаттык.